Үстүздөгү жылдын башында 7 каналдын Facebook баракчасына Баяна Кулова аттуу колдонуучунун Темиров Life командасынын директору Махабат Тажибек кызы тууралуу жазган посту жарыяланган. Анда Махабат Тажибек кызынын жолдошу Болот Темиров жана кайын энеси менен дээрилген телефон сүйлөшүүлөрүнүн аудиосу бар. Ошондой эле 2022-жылы социалдык тармактарда фейк аккаунттар аркылуу таратылган Темиров Life'тын мурдагы кызматкеринин интимдик жашоосу камтылган видеонун үзүндүлөрү дагы кошулуп монтаждалган. 7 каналдын Facebook'тагы бул посту 17 февралга карата 140 миңден ашык көрүү топтоп, 500дөн ашык комментарий жазылган. Постко тиркелген видеодо 7 каналдын логотипи, ар кайсы платформалардагы даректери көрсөтүлгөн жана Баяна Кулова ушул бузулган акмак акыл үйрөтөбү деген баш сөз жазылган. Бул видеону жарыялоо менен 7 канал Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодексинин жана массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдын бир канча беренесин бузган. Атап айтсак, видеодо Махабат Тажибек кызынын жана Темиров Life'тын мурдагы кызматкеринин жеке турмушу камтылган материалдар алардын макулдугу болбостон жаздырылган. Сөз болуп жаткан адамдардын пикирлери берилген эмес. Бул этикалык кодекстин 17 беренесине каршы келет. Жалпыга маалымдоо каражатынын кызматкерлери тууралуу терс пикир камтылган материалды жарыялоо менен 23 берене бузулган. 7 канал тарабынан такталбаган маалыматты текшербестен берүү журналистик этиканын 24 беренесине, ошондой эле массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдын 23 беренесине каршы келет. Материал боюнча 7 каналга кайрылганыбызда мекеменин башкы директору Ильязбек Балташев видеону телеканал даярдабаганын айтып, социалдык тармактарда башкалар бөлүшкөн постторду каналдын баракчасына жайгаштыруу практикасын көп колдонушаарын билдирди. Ал видео интернетте жүрөт, бир эле бизде эмес, 1 январда аны жарыялаган автордун баракчасында дагы жүрөт. Аны биздикилер алып чыгарган экен. Биз андай ыкманы көп эле пайдаланабыз. Ошол авторго шилтеме берилип, анын фамилиясы жазылып турат. Ал каякта тартылган, каякта жасалган бизде толук маалымат жок. Такталбаган маалымат боюнча ошол жерде аты аталган адамдар берсе, биз жооп берет элек. Сиз 3 адам болуп жатпайсызбы? Эгер ошол видеодогу аты аталган жарандар биздин кадыр баркыбызга шек келтирди десе, ыңгайсыздык жаратса, биз өчүрүп деле кое беребиз. Мындан тышкары ал видео телеканалдан эмес, социалдык медиада берилгенин белгилеп, массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамда социалдык медиа ЖМК катары көрсөтүлбөгөнүн айтты. Ал эми медиа эксперт Элира Турдубаеванын пикиринде, жалпыга маалымдоо каражаттары социалдык тармактарда дагы журналистик стандарттарды жана этиканы сакташы керек. Журналистиканын кесиптик стандарттары деген бар. Бул бейтараптуулук, балансты сактоо, эки тараптын тең оюн берүү, фактылар, далилдер менен бышыктоо, факт-чекинг жана адамдардын жеке жашоосуна киришпөө. Бул видеодо ушул кесиптик стандарттардын бардыгы бузулуп жатат. Мындан тышкары ал 7 канал шилтеме берип жаткан автор расмий булак эмес экенин жана анын постун текшербестен бөлүшүүгө болбой турганын айтты. 7 каналдын бул мисалы ЖМК социалдык тармактардагы баракчасында журналистик стандарттарды жана этиканы сактабай койсо болобу? Видеонун башкаларга таандык болуусу авторго шилтеме берип коюу жоопкерчиликтен куткарабы деген суроолорду жаратат. Андыктан ЖМК кандай болгон күндө дагы кайсы платформадан сүйлөбөсүн фактыга таянып, бейтараптуулукту, жалпысынан базалык стандарттарды сактап, мыйзамда жана этикалык кодексте көрсөтүлгөн нормалардын чыкпоосу маанилүү экенин унутпоо зарыл.